Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн күнгө 22 май дүйшөмбү. Жумушчу күнү. Андыктан жумушчу күнүңүздөр, жумушчу жумаңыздар ийгиликтүү улансын. Туугандар, баягы котельник окуясы боюнча негизи маалымат каражаттарында котельник окуясынын башталышы жөнүндө бир нече варианттар бар экен. Ал версиялардын бири ошол орозо айт күнү Ороза намазının, ayt namazının убактысында адамдардын, мигранттардын үйдүн бир атайын үйдүн астына намазкана кылышкан экен. Ошол намазканадан намаз окуйбуз деп келип, көп чогулук ошол үйдүн алдында көп чогулгандыктан котельникинин жашоочуларынын наразычылыгынан баягы видеону жазышыптыр. Ушундай адамдар көбөйүп атат, анан кийин бизге каршылык көрсөтүп атат, ары бери деп ошондон келип чыккан негизги окуя экен. Андыктан негизи эле Москвада ал жерде бөтөн жерде жүргөндө колдон келсе мындай чогулган жерлерди азыраак кылсак, бири-бирибиз менен чогулгандарды эле аларга өзү негизи жаман көрүнөт. Ошондуктан негизи эле этият болуп жүрсөк, анан дагы бир видео келди. Эми негизи эле котельникиде кубалашма ойногонду жакшы көрүшөт окшойт. Дагы бир видео ошол котельникиден келди. Азыр сиздерге тартуулайбыз. Бул видео да ошол котельникидеги жашоочулардан келген видео. Андыктан негизи бөтөн жерде жүргөндө этият болуңуздар, өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Ал эми чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот, туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.